Үйгө кирген учурда үйгө жеткендигинен кабар берип, адам кабар бериш керек. Үйдө турган келинчегиң же үйдөгү келин, балдардын аялдары бар, же апаң же коноктор сен келип аңдып келгенде алар ыңгайсыз абалда калбасын. Бардыгыбыз мына азыр мектепте аралаш окуйбуз. Кыздар бөлөк аралаш, балдар аралаш окушат да. Шариат боюнча бөлөк окуш керек. Ошону акылдуу деген өлкөнүн акылдуу адамдары бөлөк окутат экен, урматтуу бир тууганым. Анткени аралаш окуган учурда булар эмне бири-биринен карап отуруп, жанагыдай сабакка көңүл бурулбайт экен. Кашын тарап аткан, чачын тарап аткан, башка кылып аткан, ушундай болот экен булардын бардыгы. Бөлүп окутканда маани бербейт экен, урматтуу бир тууганым. Аралашканда кайрадан бири-бирине көңүл буруп отуруп, сабакка маани берилет. Анткени көңүл бир жерге бурулганда гана толук маалымат берилет деген сөз. Ошол сыяктуу эле үйдө аялың отурат, балдарың отурат, башка отурганда, өзүңүздүн кыздарың отурганда мисалы үчүн эчтен келип күтүсүн ачып кирбе дейт. Ислам адеби ушунда үйгө келгенде өзүң келгениңди билдир дейт. Деп эшти карап, "Өй, сууну өчүргөн жоксуңа, тоокко жем бердиңер" деп аны муну сүйлөнүп, айтыр үйгө келгениңди билдирип, үйдөгүлөр сени келгенин билип, ордунан туруп башка кылып, даяргерчилигин көрүп кала турган болсун дейт. Алар келгенде карап калып туруп, аңдыгандай болбосун дейт. Урматтуу бир туугандарым. Мына ушундай хадис, ушундай мамиле ушундай бар. Азирет Абдулла бин Мас'уд дейт: "Иза дахала дар иста'наса яш'ара ахлаха бима ю'нисухum ва такаллама ва рафа'a саута хатта ястa'нису." Азирет Абдулла бин Мас'уд деген сахаби үйүнө келгенде өзүнүн келгендигин билдириш үчүн эмне бир белги берет эле дейт. Өзүнчө бир нерсени сүйлөтүп, эми күн бүркөлүп калыптыр, эми жамгыр жаасандай кылып чөптөр жыйнап коюш керек бир нерсе деп аны муну сүйлөнүп, же Кудайдын кудурети ушундай экен, карачы кече эле күн ысык эле бүгүн ушундай болуп кетти деп аны муну сүйлөнүп, бир жакшы нерселерди. Же болбосо жерди мындай теп бутту каккан киши болуп, же айтор үйдүн ичиндегилерге сырттан киши келет. Сен анын күйөөсү болсоң деле, атасы болсоң деле, ушундай кабарды урматтуу бир тууганым беришиң керек экен. Азирет Имам Ахмад дейт, сабак мечиттен кайтканда, намаздан мечиттен үйүнө кайтканда, үйгө кирип атканда, үйдүн астында бутун теп неме кылып, жана бутунда чаңды түшүргөн киши болуп, жана биз карды күйгөндөй. Же болбосо деп тамагын кырып, андан кийин үйдөгүлөргө жолугун оңдоп, чачын оңдоп, башка кылып, мисалы үчүн балким мурдун чукулуп аткандыр. Сен кирсең мурдун чукулуп аткан болсоң, кайсы абалда калып, өмүр бою алып кетмек. Илгери Кокондун базарында бир абушка бар экен. Кокондун базарындагы абушка, урматтуу бир тууганым, аялдардын билериктерин аялдары шекең сатар экен. Анан бир келин жерди сатып отурган абушканын астына келип эле алайын деп олтура калганда пырт деп жел чыгып кетиптир. Эми келин осуруп койгон болсо, уят болбойбу? Аял киши болсо. Абушка карып калган экен, он чыкпай эле отура берди, мынтип баамда максан болуп эле, мынтип эле. Келин бир кызарып кетти, мынтип абушканы караса, абушкан өң өзгөрбөптүр. Анан сүйлөнбөй калган абушка айтыптыр: "Кызым, катуураак сүйлө, үнүм укпайт, кулагым укпайт. Кызым, катуураак үнүм укпайт" десе, укпаптыр деп чындап ишенип, анан мамилесин кылып кете бериптир. Көрдүңөр, кулак угат экен аныкы. Бирок ошол келин сынып калбасын деген маани. Демек, кээ бир учурда көргөндү көрбөй кал, билгенди билбей кал, укканды укпай калсаң кандай жакшы деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн үйгө кирип атканда, башка кылып атканда кабар берип келиш керек. Кээде өзгөндө сентерден келесиң, кээде оштон келесиң, бияктагы келиниңе же үкөңө айтпай келип аласың да. Келсең ыңгайсызраак болуп калышы мүмкүн, үч ачылып калган болушу мүмкүн. Жок, кабар айтып андан келиш керек. Мен сюрприз кылам, мен антем, мен минтем деп өзүнчө кыйын болгону менен, ал биздин динге, урматтуу бир тууганым, туура келбеген маселе. Азирети Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадис Бухари менен Муслимде келет. Наха ан ятрука ар-раджулу ахлаху лейлан. Ай ан я'тияхум лейла мин сафарин ау гайрихи ала гафлати кааннаху ятахавванахум ау ялтамису асаратихим. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айрыкча түндө алыс сапардан келген адамдарга үйүнө дароо киргенди тыюу салган дейт. Анткени булардын бир кыянатчылыгын издеп аткандай, бир пайлап аткандай, доверяй, но проверяй деп текшерип коюп аткандай эмне көрүнбөсүн дейт, урматтуу бир тууган. Адамдын жүрөгү муздап калат, адам ишеничтен кетип калат дейт. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам сырттан келгенде кабар айттыр, Пайгамбар келатат деп, анан жеткенден кийин мешитке кирип 2 рекат окуп, адамдан акыбал сурап, андан үйүнө барчу эле, анткени жуун элек аял жуунуп чачын тарап,
үйün жыйнаштырып, күйөөсүнө жанагыдай bir tartipтерди эмне түздөп кое турган абалга келип калат эле. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, сарттан келатканда, башкадан келатканда мен жетип калдым ана мына деп айтып барыш керек. А телефон деген бар, сотка деген бар. Мына азыр жаратайын барабызды айтып коюш керек. Анан барып чочту ойготуп берип, башка кылып берип, анан ушундай кыла турган болсоң, адам ишеничи кетип калса, бул деген биздин динге туура келбеген маселе урматтуу бир тууганым.